10 январда шайлоочулар дош берип, референдумда президенттик форма бекитилсин деген чечим кабыл алынды. Ошондуктан конституциялык реформа керек. Ага эч ким каршылык көрсөтпөйт. Бирок жеке менин пикирим боюнча кабыл алган учурда мыйзамды бузууга мүмкүнчүлүк эмес. Азыр талкуулап аткан долбоор болсо бул ноябрь айында депутаттар сунуштаган, анан азыр кайра кайтып келген долбоор таптакыр башка болуп атат. Демек, мыйзам негизинде ушул долбоорду кайрадан темирге көтөрүп туруп, коомдук талкуудан өткөрүп туруп, анан бир айдан эрте эмес караш керек болчу. Ал эми эгерде 11 апрелде референдумга кое турган болсо, бул таптакыр мыйзам одон турда бузулган деп эсептеш керек да. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде чечим кабыл алып турган инсандар болсо, эгерде бийлик акыл эстүү болсо, конституциянын реформасына бузуу жолго барбаш керек да. Мурункудай эле президент башка аткаруу бийликтин башчысы деп туруп, ошол эле мезгилде кабинет министринин башчысы башка болуп атат. Демек, президент жоопкерчиликтен алыс болуп атат. Экинчиден, президенттин жоопкерчилиги жогорку кеңеш карашы мүмкүн деген сөз бар. Анан мен ойлоп атам, бул жерде деле мындай так эмес. Толугу менен бийликтин мүмкүнчүлүктөрү президент колуна топтолот. Бул эми элдин чечими деп койсок болот. Бирок жоопкерчилиги кандай кадамдарды жогорку кеңеш бара алат, кандай чечимдерге коомчулук таасир бере алат деген эчтеке жазылбай калды. Демек мен ойлоп атам, бул конституциялык реформаны келгиле мыйзам негизинде депутаттар демилгечи болсо болсун, 80ден кем эмес демилге көрсөтүп туруп, коомдук талкууга жайгаштырыш керек. Анан баарыбыздын катышып, кандай бир пикир алмаштырып, бүткүл элге жеткирип туруп, шашпай күзгө чейин же кийинки жылга калтырып реформа өткөрсөк болот. Ага чейин парламенттик шайлоо өткөрүш керек. Себеби бүгүнкү күндө 4 октябрда болгон шайлоонун жыйынтыгы азыркы күнгө чейин чыга элек. Себеби соттун чечими боюнча 20 декабрда дайындалган экинчи кайра шайлоо дош берүүнү сот жокко чыгарган. Ошол жерде негизги шылтоо болгон 4 октябрдагы жыйынтык чыккан эмес деп. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссия милдетин аткарыш керек. Же болбосо президент, шайланган президент жарлыгы менен кайра шайлоо дайындаш керек да. Ошондо жаңы курамы келгенде жогорку кеңештин конституциялык реформаны улантсак болот. Азыр эгерде 11 апрелге аракет кылып шылтоо, ар кандай шылтоолор менен өткөрө турган болсо, бул түпкү тамыры менен мыйзам бузуу болот. Келечекте чоң таасир берет. Бир жыл өтөт, 5 жыл өтөт, тез эле убакыт өзгөрүлгөндө, акыбал өзгөрүлгөндөн кийин кылган кадамдарыбыз мыйзамсыз деп табылып калышы мүмкүн да. Ошону эске алып туруш керек. Тарых деген бул өтө кызыктуу нерсе, тез эле байкабай туруп эле ким төрдө отурса, ылдыйда болуп калышы мүмкүн да. Аны унутпаш керек. Мына президентке барган Садыр Жапаров башынан баштап бир уран менен чыкты. Президент кет башы менен жооп бериш керек, бүт баарын башкарыш керек. Туура, ал туура. Бирок бир беренесинде конституциянын долбоорунда жазылып атат. Президент аткаруу бийликтин башчысы деп атат. Кийинки беренесинде президент министрлердин кабинетинин башчысын бекитет деп атат. Ким башкарат экен? Демек, ошол башчысы жооп берип калат да. Жогорку кеңештин алдына, элдин алдына ошол башчысы жооп берип калат. Президент эмес. Экинчиден, президент дайындаган башкы прокурор ага күнөө көрсөтмө боюнча аны жоопко тарта албайт экенсиң да. Ал кылмыш ишини козгогон президент дайындаган коргоо тармактар бериш керек да, күнөөсүн коюш үчүн. Президент дайындаган соттор бекитип бериш керек, ошондон кийин эле жоопко тартыш керек болот. Ошондуктан бул мен ойлоп атам, шайлоо мезгилинде үгүт иштеринде айтылган сөздөр бир, чыныгы башкача. Мен түшүнүп турам, президентти, эл шайлаган президентти жоопко тартыш өтө татаал маселе. Кыргыздар үйрөнүп алды, бир гана жол бар экен. Тополоң көтөрүп кууп жиберген. Тарыхыбыз ушундай болуп атат. Бардык президенттер бирөө да сок алган жок, баары кубаланды. Бир гана Атамбаев өзүнүн мөөнөтүн аягына чейин иштеп, өзүнүн ордуна каалаган кишини шайлатып, бирок ал кишинин тагдыры деле силер билесиңер да. Конституцияны эң кызыктуу нерсе, мен биринчи жолу угуп атам, көпчүлүк адистер, юридикалык тармактагы адистер сын пикир айтып атат. Бирок бирөөсү да керек эмес деп айткан жок. Керек, бирок мындай шашылыш, чийки кабыл алыш, бул туура эмес деп айтып атышат да. Ошондуктан сиз айткан сурооңузда чоң маселе бар бул жерде. Элге жарыялаган жоопкерчиликти күчөтөбүз деген менен эч кандай жоопкерчилик жок болуп атат. Ага импичмент жарыялаш үчүн оордошкон жол болуп атат. Оңой эмес.
Ошондуктан бул конституциялык реформа адаттагыдай косметикалык түрүндө реформа болот. Бир гана нерсе толук күчтү президентке берет. Бирок 10 январда президентке дош берген жарандар президент азыркы конституцияда берилген укуктары менен дош берген. Демек орто жолдо анын укуктарын кеңейтип туруп, мөөнөтү уланта берсин деген бул деле туура эмес да. Мен пикирим боюнча, эгерде конституциялык реформа болсо, ушундай өзгөртүүлөр болсо, кайрадан президенттик шайлоо болуш керек. Азыркы шайланган президент укуктары мындай эмес болчу. Аны автоматиктик түрдө болбойт. Мына референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзамда так жазылган. Референдумга кандай маселе чыгара албайт деп. Анын арасында 10-пунктта так жазылган. Жанагы өкүлчүлүк же мамлекеттик кызматкерлердин укуктарын кеңейтүү же кыскартуу маселе чыгара албайт деп. Ал биз болсо Садыр Жапаровдун мөөнөтүн автоматиктик түрдө бекитебиз деген бул ушул милдеттерди кеңейтүү деген сөз да. Ал референдумда чыкканга мүмкүн эмес. Муну так түшүнүш керек. Анан азыр боло берет деген принципке айланып баратабыз, бул эң коркунучтуу нерсе да. Кандай кол чаап, кандай кошомат кылгандар, эртеси күнү ошол кошомат кылган адамдар тепкилешет. Бул турган иш. Азыркы конституциялык реформаны ким бекитет экен? Садыр Жапаров демилгесин. Ушул жогорку кеңештин курамы. Демек, чимкилик дейбизби, кандай дейбизби, бул курам керек болуп атат да. Садыр Жапаровго. Эң кызыктуу ошол нерсе болуп атат да. Эгерде чыныгы реформа кылам десе, анда ушул жогорку кеңешке тезирээк кетирип, кайра шайлоо дайындаш керек болчу да. Анан эл деле карап турат, эртеси күнү ушул азыркы мыйзам негизинде шайлоо өткөрсөк, эгерде бирөө жаран ушундай сатып алуу күчкө салып дошту алам десе, 5-октябрь кайталанат да. Аны эч ким унутпаш керек да. Ошондуктан мен ойлоп атам, парламентте Садыр Жапаров жана командасы инструмент катары пайдаланып атат, а бирок трибунага чыкканда сындап атат. Бул принципиалдуу көз караш эмес да. Эсиңерде болсо, ушул конституциянын долбоору, өзгөртүүлөрдүн долбоору чыкканда, силер журналисттер сураганда көпчүлүк депутаттар мен окуган эмесмин деп айткан, туурабы? Демек, жогору жактан бирөө берген, же оң жактан же сол жактан бирөө тапшырган кагазды булар кол коюп беришкен. Эң уяттуу нерсе, депутат кол койгондо окуш керек жок деген да. Мен окуган эмесмин деп демилгечи болгон. Ошондуктан бул кайрадан эле депутаттарды коркутуу жол менен камап таштайм, отургузуп таштайм, кубалап жиберем деген менен күчкө салып, силер кабыл алгыла деген талап болуп атат да. Көрүнүп турат да, бул бакыйып туруп көрүнүп турат да.